ушул сиздердин райондун кулуну Кыргызстандын ичинде дагы бир белгилүү адамдардын бирөөсү көз карандысыз ар кандай иликтөөлөрдү жарыялап чыгып жүргөн Али дагы келгенге бир эки ооз сөз сүйлөп өзүңүз. Саламатсыздарбы. Мен бүгүн аябай сонун пайдалуу тойго катышып отурам. Менимче бул тойлор жылдан жылга көбөйүп баратат. Өзбөчө мурдараак Дүйшүн агайдын той өтүп, Кара Сууда мен ага келе албай калдым эле, бирок бул жерге келгениме абдан кубанычтамын. Мен расмий түрдө агай сиздин окуучуңуз болбосом дагы менин келинчегим Самара Сагынбаева сиздин окуучуңуз. Ошол аркылуу мен сиздин окуучуңуз катары сезем өзүмдү. Себеби кандай? Биз бош учурда сүйлөшүп калганда ары бери сейилдеп чыкканда дайыма мектептеги күндөрүн мен келинчегим абдан көп эскерет. Ал ошол республикалык дил баяндар конкурсунун жеңүүчүсү болгон ал дагы. Азыр кыздарды көрүп эстедим. Анан түрдүү сиз менен байланышкан эсинде калган нерселерди көп айтып берет. Анын бири мындай болду. Бир күнү агай Батмежени чыгарып алып урушту. Кантип өзүнүн аялында урушат экен элдин көзүнчө десем, урушту. Сен деген кечикпей келип чык сабакка. Андай мындай деп урушту. Үйүнөн да айтпаса болбойт бекен деп сурадым да. Мен ушинтип мындай дискуссия кылабыз. Жок, үйүнөн эмес, атайын мугалимдердин көзүнчө, окуучулардын көзүнчө урушту. Өзүнүн жакын адамдарын дагы баары менен тең көрөт деген белгини берди. Мен ошодон тарбия алдым деди. Анан мен келинчегимдин айткан сөзүнөн тарбия алдым да. Анан кийин ал кантип бунт кылганын, анан ал кичинекей окуучуну сиз чакырып алып өзүңүзгө тең ата, тең адамдай көрүп, кантип талкуулаганыңызды, маселени кантип чечкениңизди айтып берди. Ошентип атып, Розалия агай, мен сиздин мындай толук кандуу окуучуңуз болуп калдым деп эсептейм өзүмдү. Сиз тиги актердук мектептин окуучуларына эмес, башка окуучуларга дагы ошентип жарыгыңызды тийгизип атканыңызга чоң рахмат. Узак жашаңыз жана демдүү жашаңыз, анткени сиздин дагы баалуулуктарыңызды, байлыктарыңызды биз колдонуп калышыбыз керек. Тоюңуз кут болсун, ийгилик каалайм баарыңыздарга. Кеңешер дайында даярданып азыр бир Үрдүн кечеси эмес, Дүйшөн агай, ошондой эле биздин арабызда төбөсү көрүнүп калган саясаттануучулардын арасынан келип калган экен Сейдил Качкынбай деген агайыбыз бар. Ошол киши дагы эки ооз сөз сизге сүйлөгүсү келип атат. Эмне үчүн сиздин феномениңиз биздин элибиз үчүн аябай зарыл, керектүү мезгилде. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу агай. Баарыңыздарды көргөнүмө кубанычтамын. Мен айтып кетти, той депчи, мындай илимий жакшылыктын тою, агартуунун тою, ушундай тойлор көп болсун депчи. Абдан кубанам. Агайды көрүп, мен чындап эле сизди көрүп, дайыма эле мен бардык жерде сиздин мисалды келтирип жүрөм. Анан сизди көрүп, бизге мындай демде бересиз да. Ушу агай ошо Караколжада туруп, ушундай республиканы мындай таң калтырып, шыктандырып, өзүнүн активдүүлүгүн токтотпой баарына үлгү болуп жүрөсүз депчи. Анан бул жерде мен карап турсам, ушу мага демократия деген сөз эң мага көп чыганып турган нерсе да бул жерде. Анан өзүм чыгып кетейин кичине деп атам, ушу сиздин конференцияңызга уруксат берсеңиз. Демократиялык баалуулук дегенде ушу демократия дегендин негизи уңгусу бул эмнеде дегенде бул биринчи бул сынчыл баягындай критикалык ой жүгүртүү деген нерседен келип чыга турган нерсе да. Бул критикалык ой жүгүртүү деген нерсе сөзсүз бир нерсеге мындай акыл эске таянып, шектенип туруп, альтернатива пикир коюп көрүү да. Мындайча айтканда, бир гана пикир эмес, бир нече болушу мүмкүн деген нерсе ушу эркин ойлонууну, демократиялык баалуулуктарды жаюуда ушул өтө маанилүү деп ойлодум. Анан өзүм менен кечирип коесуздар, мен даватчы деп айтып жүрөм, тырмакча калыпчы. Мындай чынында мен дагы 40 райондун баарын кыдырып чыктым. 2300 мектептин баарын кыдырып элекмин, бирок бир 200гө жакын мектеп кыдырып койдум. Анан ошо даватымда негизи мен ушу азыр айтып кеткен демократиялык баалуулук тууралуу көбүнчө балдар менен айтып жүрөм. Критикалык ой жүгүртүү, альтернативалык ой жүгүртүүчү, эмоционалдык интеллект. Анан кесип тандоонун сыры же болбосо максат коюп кесипке умтулуунун жолу эмне депчи.
Анан менде кызыктар болот элем ушул учурдан пайдаланып, эгер ушул темада дагы мектептерде кызыккандар болсо, мени чакырсаңар, мен өзүм мындай волонтер болуп эле барып, ушу балдарыңар менен, окуучулар менен жолукканга абдан кызыктармын. Чынында бир дагы бир 230 мектепти кыдырсам жакшы болот эле деп жүрөм ушу жакынкы келечектечи. Ушул темада ушул агайдын айтып жүргөн модели мына заманбап мектеп модели, гумандуулук, улуттук баалуулук, демократиялык баалуулуктар жөнүндө мен да сизге коллега болуп салымды кошоюн дейм. Рахмат көңүл. Агайдын торколуу той менен куттуктап кетем. Мен Агайдын мектебине мындан 5 жыл илгери мобилдик сабаттуулук боюнча семинар өткөнү барып, жана көп тилдүү билим берүү программасынын алкасында. Анан агай өзү мен барганда Ошто болуп калыптыр, анан кайра келатып кайчылаш жерден биринчи жолу кезиккенбиз. Агайым бүттү семинар, шашпай келебиз, мен кете берейин десем, кичине кое тур, сен менин мугалимдериме жакшы билим берип кетасың, колуңу бир кысып кармап коеюн деп, кичине Каракылжанын центринде жолукканбыз агай. Эсиңизде балким жоктур эми. Азыр ушуну менен биз 3-чү жолу көрүп атабыз. Агай, дагы бир жолу торколуу тоюңуз кут болсун. Мен кече Куштарбек агайдан сиздин китебиңизди алып, окуп чыгып, аябай мындай таасирлендим. Даяр материал мектепти башкарууга, билим берүү процессин жандандырууга мектеп ичиндеги даяр материалдар бар экен. Мен өзүм Ош билим берүү институтунун инновациялык процесстерди башкаруу жана уюштуруу боюнча орун басары болом, Ош директордун. Буюрса бизге келген курс окуучуларына дагы сиздин тажрыйбаңызды мындай системалык түрдө жайылтууга далалдык жасап аракет жасайбыз. Рахмат, ийгилик болсун.